Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар? Силер менен кыргыз адабияты сабагынан жолугуп отурганыма кубанычтамын. Бүгүнкү сабакты мен Ош шаарындагы номер 52 кыргыз-түрк достугу мектеп-лицейинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Илгиз Шамырзаев алып барамын. Бул видео сабакты көргөнчө биздин баракчабызга катталып, өзүңүздүн сунуш пикир, суроолоруңуздарды комментарийге калтырып кетсеңиздер болот. Кыргыз адабияты сабагынан экинчи сабагыбызды улантабыз. Бүгүн биз силер менен биргеликте жомоктор, анын ичинде алтын куш жомогу тууралуу сөз кылабыз. Жашоодо ар бир адамдын, ар бир иш-аракеттин өзүнүн максаты болот. Демек, биздин бүгүнкү сабагыбыздын да өзүнө тиешелүү болгон максаттары бар. Айтайын дегенибиз, бүгүнкү сабакта силер жомоктор жана алардын түрлөрү тууралуу маалыматка ээ болосуңар. Алтын куш жомогунун мазмунун, андагы каармандар жана окуяларды билесиңер. Айрым сөздөрдүн маанилерин билүү менен бирге сөздүк байлыгыңарды өркүндөтөсүңөр. Алгач, сабагыбызды баштаардан алдын жомоктор тууралуу маалымат бере кетели. Жомоктор кыргыз фольклорунун эң кеңири тараган жанры. Байыркы мезгилдерде кыргыз эли жан-жаныбарларга аңчылык жасоо менен бирге ар бир жаныбардын өзүнө тиешелүү болгон өзгөчөлүктөрүн байкап келишкен. Бара-бара аларды катыштырып, түрдүү жомокторду ойлоп табышкан. Жаш балдарга жомокторду айтып берүү менен аларды жашоого туура тарбиялап, мыкты сапаттарын таптап, жамандыктан кайтарышкан. Кыргыз адабиятында жомоктор үчкө бөлүнөт. Айбанаттар тууралуу жомоктор, кереметтүү укмуштуу жомоктор жана турмуштук жөө жомоктор. Айбанаттар тууралуу жомоктордо окуянын катышуучулары ар кандай жаныбарлар болуп, алардын кыймыл-аракеттеринин негизинде адамдардын образдары сүрөттөлөт. Андыктан мындай жомоктордон тигил же бул кишини аңдап түшүнүүгө болот. Ал эми кереметтүү укмуштуу окуялар жөнүндө жомоктордо болбой турган, болууга мүмкүн эмес фантастикалуу сюжеттер, каармандар орун алат. Каармандар жалгыз көздүү дөө, жети баштуу желмогуз кемпир, сүйлөгөн таш, сыйкырчы жана башка нерселер болот. Мында жайыл дасторкондор, уча турган килемдер, дүйнөнү көрсөтүүчү күзгү жана башка буюмдар каармандарды коштоп жүрөт. Турмуштук жомоктордун окуялары болсо, турмушта болушу мүмкүн болуп сезилет, бирок алар чындыкка дал келбейт. Жомоктордогу каармандардын каршысында кандай гана кара күчтөр турса да, кыйналып, кысталып жүрүп, акыры жеңип чыгат. Мындан тарбиялык тыянак чыгара турган болсок, анда жашообузда кандай гана түрдүү тоскоолдуктар болбосун, алардын баарын жеңип чыгуу керек экендигин билебиз. Андай болсо, элибиз жараткан ошондой сыйкырдуу дүйнөгө силер менен биргеликте баш бакмакчыбыз. Кыргыз эл жомогу алтын куш. Илгери бир кедей абышка болуп, анын жалгыз уулу жана жалгыз түп алмасы бар экен. Ал алманын эң башында жалгыз кызыл алма мөмөлөп, ар жылы бышкан сайын абышка ошону жеп жашарып турчу. Кийин эрте күздө жакшы быш элек алмасын белгисиз бөлөк бирөө жеп кетет. Андан кийинки жылы чалдын өзү кайтарып жүрүп, бир күнү уктап калып, дагы жедирип жиберет. Үчүнчү жылы кемпирине кайтартат. Кемпири түн ортосуна чейин карап жатып, таңга маал уктап калып, алманы дагы жедирди. Төртүнчү жылы баласына кайтартты. Баласы уктабай карап жатса, кандайдыр алтын куш учуп келип, алмага конуп жей баштады. Бала жаа менен атып, бир талган атын түшүрүп калды. Эртеси атасына көрсөттү да, "Мен бул алтын кушту табам" деп ат токунуп издеп кетти. Жүрүп олтуруп, жолдун эки айрылышына келди. Жол ортосундагы ташта сол жакка барганда өзүң өлөт, оң жакка барганда атың өлөт деген жазууну окуп, оң жакты карай жөнөдү. Өзүм өлгөнчө атым өлсүн деп ойлоду. Бир канча күнү жол жүрүп, курсак ачып, аты арыктаган кезде чоң карышкыр астынан карыш чыгып качырды. Бала жерге түшө калып, атын мууздап карышкырга берди. Карышкыр балага разы болуп, атыңдын теңетин өзүң бышырып алып, менин үстүмө мингин.
Барар жериңде айткын, мен алып барайын. Жаш бала экенсиң, атыңды өзүң мууздап бергениңе аябай разы болдум деди. Издегеним алтын куш, деди бала. Эмесе мага минип көзүңдү чылк жум, деп бөр айтты. Бала көзүн жумуп үстүнө минди. Бөрү нечен тоолорду ашып, нечен жолдорду баскандан кийин көзүңдү ач дегенде көзүн ачса чоң шаардын ичине кирип барыптыр. Бөрү баланы үстүнөн түшүрүп, куш ошол үйдө, акырын бар да бутунан кармабай, канатынан кармап чык деди. Бала үйгө кирип, бирок карышкырдын сөзүн унутуп коюп, куштун канат эмес, бутунан кармады. Анын бутундагы жылаажын шыңгырап кетип, кароолчу сезип, баланы кармап калды. Эртеси хан сурак калды. Бала минтип сүйлөдү. Менин атамдын бир түп алмасынын эң учуна мөмөлөгөн жалгыз алмасы бар эле. Ошону атам жеген сайын жашарып турчу. Алтын куш 4 жылдан бери жеп кетип, ошондон бери атам карып калды. Сен атаңдын иши үчүн жүргөн бала экенсиң. Алтын кушту берейин. Бирок мындан аркы жактагы хандын алтын жалдуу, алтын куйруктуу аты бар. Ошону алып келип, менин колума өткөрсөң гана берем, деди хан. Бала ыйлап келип, хандын сөзүн карышкырга айтты. Карышкыр баланы үстүнө мингизип, дагы бир жерге келгенде, көзүңдү ач, деди. Бала көзүн ачты. 40 адырдан өткөн соң бир сарай бар. Ошол сарайдын ичинде алтын жалдуу ат байланып турат. Анын чылбырынан кармабай, жалынан кармап жетелеп чык, деди карышкыр баланы дагы жөнөттү. Бала кирип барып, бирок мурдадан үйрөнгөн адаты боюнча атты чылбырынан кармап, ошондо кандайдыр коңгуроо кагылып, баланы кармап, кароолчулар ханга алып барышты. Бала эмне үчүн келгенин айтты. Хан угуп туруп, эмесе, ушундан аркы хандын эң сулуу кызы бар. Ошону алып келсең, атымды берейин, деди. Бала кайгырып чыгып, карышкырга айтты. Карышкыр дагы үстүнө мингизип, бир жерде көзүн ачтырса, таң сүрүлүп калыптыр. Эми мен барайын, деп карышкыр кетти. Хандын кызы эртең менен 40 кызды артына, 40 кызды алдына салып, сейилдеп чыккан экен. Карышкыр жыгаштын түбүнө жашынып туруп, кызды илип алып, ызгыган бойдон жөнөдү. Карышкырдын үстүнө учкашып баратып, кыз менен бала бири-бирин сүйүп калышты. Эми экөөбүз эч качан айрылбас болдук. Кептеп, ушунун айласын таба көр, деп бала менен кыз карышкырга жалына баштады. Шаарга келгенде карышкыр бул экөөнү үстүнөн түшүрүп, өзү ошол замат кубулуп, эч бир теңдеши жок сулуу кыз болду. Бала аны өзүң самаган сулуу куш ушул деп ханга алып барып берди. Хан чоң рахмат айтып, баланын сураган атын берди. Кыз менен бала ошол атка минип жөнөп кетишти. Мына бул аттан да айрылгым келбейт. Ушунун айласын тап, деп бала карышкырды дагы кыйнады. Карышкыр баланын көңүлүн кыйбай, буга да көнүп, шаардын четинде ат болуп кубулду. Бала атты жетелеп барып ханга берди. Хан рахмат айтып, алтын кушту берди. Бала кушту алып, кызы менен кетти. Колуктусу, кушу, аты менен бараткан балага карышкыр жете келип, биротоло кош айтышты. Колуктусу менен, кушу менен уулу атасына барды. Ошондон тартып, атасы алманы дайым өзү жеп, укум тукуму өсүп, жыргап куунап, күнүн көргөн экен балдар. Бул жомок кыргыз элинин көпчүлүк жомокторунда эле бар экен, жок экен, илгери өткөн заманда дегендей салттуу башталыш менен башталат. Андан ары бир кедей жана анын жалгыз уулу тууралуу айтылат. Жомоктордогу салттуу көрүнүш 3 деген сан. Каармандардын эки жолку аракети оңунан чыкпай калат да,
3-чү аракет ийгиликтүү болот. Ошол сыяктуу алтын кушта да 3-чү жылы Абышка менен кемпирдин баласы алманы кайтарууга алат. Ал кандай бала экендиги чырметип кирпик талдырбаган, чычканга кебек алдырбаган чыйрак деген сүрөттөөдөн көрүнүп турат. Адабиятта муну гипербола же ашыра сүрөттөө деп айтышат. Адам кирпигин сөзсүз ирмейт, башкача айтканда талдырат. Ал эми кебек деген өтө эле кичине нерсе, аны көрө да албайт. Демек, чычканга кебек алдырбаган адам болушу мүмкүн эмес. Жомокто мындай сапаттагы адамдар боло берет. Себеби жомоктун негизин апыртуу, чындыкка дал келбегендик түзөт. Жомоктун жомоктугу ошондо. Жолго чыккан адамдын жол боюндагы таштан сол жакка баргандын өзү өлөт, оң жакка баргандын аты өлөт деген жазууга кезигүүсү да көптөгөн элдердин бир катар жомокторунда учурайт. Бул жомок кыйынчылыкты жеңген акылман бала тууралуу. Адам акылдуу болсо, ага карышкыр да карасанатайлык кылбайт деген ой айтылат. Негизи карышкыр адамдын душманы эмеспи? Турмушта адам карышкырды минбейт да, туурабы? Бирок жомокто андай окуялар кездеше берет. Мында адам менен жырткычтын достугу көрсөтүлүп жатат. Жомоктордо каарманды аябай адам чыдагыс кыйынчылыктар тосуп турат. Мында да ошондой болот. Хан баланы колунан келбес ишке жумшайт. Ал жакта булуттуу көктүн асты менен, муңдуу чөптүн үстү менен канаттуу куштай сызчу, алтын көкүл, кулунжал, ашкере күлүк аты бар. Муну алып келүү тапшырмасын бала аткарууга тийиш. Ан үчүн дагы акыл, айла керек. Дагы кийин экинчи тапшырмага кабылат. Ал ханга башка бир хандын бели кындай, бети айдай, күмүш үндүү күнжүздүү, ааландын ашкан узу, айдай сулуу кызын алып келип бериши керек болду. Бала карышкырдын жардамы менен муну да аткарат. Жомок адамдардын тилегинен жаралган чыгарма эмеспи? Мында да ошондой. Абышка кемпирдин жалгыз баласы күрөш менен, ак ниеттүүлүгү, акылмандуулугу менен бүт кыйынчылыкты жеңип, карышкыр досунун көмөгүнө таянып, жалпы жомоктордо айтылгандай тилеги максатына жетип, кайгы капа билбей, жыргап куунап жатып калышкан экен. Алтын куш, бул алыскы максат, кол жетпес жердеги бакыт, ошол бакытка жетүүгө болот деген идея бул жомоктун негизги идеясы болуп саналат. Анда эмесе, урматтуу окуучулар, жомоктун мазмунунда кездешкен айрым сөздөрдү чечмелей кетели. Гүл азык. Байыркы кыргыздардын узак сапарга же согушка аттанганда ала жүрүүчү жол азыгы. Аны кургатылган тайдын этине түрдүү татылмаларды кошуп, талкан катарында даярдашкан. Жейрен. Мүйүздүү жаныбарлар тукумундагы сүт эмүүчү жаныбар. Көбүнчө тоо ташты мекендешет. Бүгүнкү күндө алардын саны кескин азайып бара жатат. Мунун себеби мыйзамсыз аңчылардын көбөйгөндүгүндө. Нөөкөр. Хандын же башкаруучулардын жанында ар дайым коштоп жүрүүчү, аларга жардам берүүчү, көмөк көрсөтүүчү. Нөөкөр. Хандын же башкаруучулардын жанында ар дайым коштоп жүрүүчү, аларга жардам берүүчү, көмөк көрсөтүүчү жигиттердин аталышы. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабакта төмөнкү тартип боюнча дептериңерге жазуу ишин жүргүзгүлө. Эскертүү: жазуу ишин жазбай таштап коюу жарабайт. Андыктан сөзсүз түрдө төмөнкү иреттик боюнча маалыматтарды жазгыла. Биринчи, алгач бүгүнкү күндү жана теманы дептерибизге түшүрөбүз. Мисалы, аяк оона айынын 5-и, тема алтын куш жомогу. Эскертүү: жазуу жумушун жүргүзүп жаткан учурда сөздөрдүн туура жазылуусуна көңүл бургула. Экинчи, биз сабакта сөз кылган сөздүк жумуштарды ирети менен дептериңерге түшүргүлө. Мисалы, гүл азык. Байыркы кыргыздардын узак сапарга же согушка аттанганда ала жүрүүчү жол азыгы. Аны кургатылган тайдын этине түрдүү татылмаларды кошуп, талкан катарында даярданышкан. Жана ушундай эле тартип менен жейрен, нөөкөр деген сөздөрдүн чечмеленишин дептериңерге ирети менен жазып алгыла. Үчүнчү, баш кесмек бар, тил кесмек жок. Эрдик кылсаң сүрө кыл деген макал лакаптардын маанисин чечмелеп жазгыла. Мисалы, баш кесмек бар, тил кесмек жок. Бул макал лакап боюнча өзүңөрдүн оюңарды жазгыла. Андан кийин эрдик кылсаң сүрө кыл. Бул макал лакаптын маанисин силер кандай түшүндүңөр? Оюңарды жазгыла. Мындан сырткары, окуу китебиңерде берилген алтын куш жомогун
Özüңөр dagı bir iret okup maanisин toluktap alууну unutpagıla. Мына ошентип бүгүнкү сабагыбыздан тыянак чыгара турган болсок, бүгүнкү сабагыбыздын жүрүшүндө силер жомоктор жана алардын түрлөрү тууралуу маалыматка ээ болдуңар. Алтын куш жомогунун мазмунун, андагы каармандарды жана окуяларды билдиңер. Айрым сөздөрдүн маанилерин билүү менен бирге сөздүк байлыгыңарды өнүктүрдүңөр. Үй тапшырмасы жазуу дептерибизге жазып алабыз. Жомоктун ичиндеги окуяларды төмөнкү таблица боюнча бөлүп жазгыла. Жомокто кайсыл окуялар чындыкка дал келет, жомокто кайсы окуялар чындыкка дал келбейт. Эскертүү: үй тапшырманы аткарган соң, аны WhatsApp тиркемеси аркылуу кыргыз тили жана адабияты мугалимиңерге жиберүүнү унутпагыла. Ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз өзүнүн жыйынтыгына келип жетти. Кайрадан кийинки видео сабактардан жолугушканча саламатта калгыла.